Урматтуу мусулман бир туугандарым, эне деген зат эч табылгыс. Эне, урматтуу мусулман бир тууганым, өзүнүн үйдөн көрбөгөндү, өзүнүн күйөөсүнөн, эриден көрбөгөндү баламдан көрсөм деп үмүт кылып жашайт экен. Өзүндөгү бардык чогулган ден соолукту баласы үчүн чачып салат экен. Мындай мээримдүү зат жерде 1% мээрим боло турган болсо, ал дагы ошол эненин мээрими экен. Убакыттар өтүп жатат. Убакыттар мезгил алмашып, убакыт өтө зымымдап өтүп жатат. Энебиз ушул кылган үмүтүн биз бүгүн аткарып жатабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн өзүм үчүн, жаным үчүн, машинам үчүн, үй бүлөм үчүн, бала чакам үчүн, үй жайым үчүн деп жалаң аракет кылып, энебиздин үмүтүн унутуп койгон жокпузбу? Чоң үйлөрдү салабыз, чоң үйлөрдү салабыз. Ыстык суу, суук суу бардыгында ичинде холодильникке чейин толо, жей турган нерсеси бардыгы бар, үйүбүз чоң, бардыгы бар люкс жашоодо жашайбыз. Сенин 400-500 коюң бар, бирок бир коюңа келе турган, кээде жылыта турган жылыткыч сууга муктаж. Апаң байкуш муздак сууда идишип отурат. Сен люкс үйдө жыргап, ысык суу, жылуу суу кылып душта жуунасың, апаң байкуш 20-30 жылдан бери ошол эле тагыра тазикте жуунат. Ошону ойлонгон жоксуңбу, урматтуу мусулман бир тууган? Ой жүгүрткөн жоксуңбу? Качан көрдүң, урматтуу мусулман бир тууганым, эне деген заттын чоң бир этти кармап алып жеп жатканын? Ар дайым жакшысын сага берет, күйөөсүнө берет. Эне деген байкуш, эне деген зат. Качан көрдүң чоң бир сөөгүктү кажып отурганын энеңдин? Чоңун жакшысын ар дайым сага берди, сага арнады, сени деди. Өзүңө кичинекей эт жесе жейт, болсо жебейт. Алыска той топурга бир жерге барса дагы, жөнөкөй кошунанын үйүнө чыкса дагы, сага сөзсүз бир конфет, бир нерсе алып келет эле ал. Сени ойлойт эле. Ар бир жерде оюнда сен экенсиң. Ар бир жерде оюнда сен экенсиң. Бүгүн ар кандай катарма-катар аштарды кыласың, жума сайын достор менен аш кыласың, кафе. Эгер акча таппай калсаң, сен очередиң келип акча таппай калсаң, карыз болсо да сурап, эптеп, баягы чайкананы өткөзүп бересиң. Эмне үчүн? Жедирди дейсиң. Достон жеп койдук, эми жедиришибиз керек дейсиң. Эне жедирбеди беле сага? Эне кийиндирбеди беле сени? Энедеги карызды унутуп, урматтуу мусулман бир тууган, ойлонушубуз керек. Эне деген зат. Жаштык кезинде бардык жерде жатып калат элең, онап калат элең, ылайга жатып калат элең, ошол жерден келип тургузуп сени оңдогон ал эне эле. Бирок жашы өтүп, өзүнүн жүгүн өзү көтөрө албай, сага муктаж болуп калып бир төшөктө жатып калса, ага жачка, ага мээрим төгүшкө, аны карашка жиркенесиң. Кайсыл эне айткан, урматтуу мусулман бир тууганым? Кайсыл эне мени баштан аяк кийиндир балам, баштан аяк кийим кылып бер мага, форма кылып бер деп кайсыл эне айткан? Бирок сен жаштыгыңда мектепке барбайм, ушунча сом бербесең барбайм, мынча сом бербесең барбайм, досторум менен чогулушум бар, концертим бар, майрамым бар, ушунча сом бербесең барбаймын деп, эне байкуш сени деп кошунадан карыз сурап, кошунанын жүгүн артып, кошунанын үйүндө иштеп сага акча кылып берет эле. Бүгүн арзыбаган акчаны сейфке бекитесиң, төшөктөрдүн паластардын астына бекитесиң, эне акча сураса жок дейсиң. Эстеген ошол учурларда, жаштык кезиңде. Мына кроссовканы алып бербесең мектепке барбаймын, мына костюмду алып бербесең барбаймын, мына китеп. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул эң чоң кыянатчылык болот. Энең байкуш тамак даярдап, 2 саат бою казандын ашкандын боюнан бул жага келбестен кыйналып тамак даярдап, эми тамакка отурайын деген учурда сен нажасат заң чыгарып коюп, шымыңды булгап койгон учуруңда эч кандай салапансыз, эч кандай печаткисиз, эч кандай материалсыз колу менен
тамак жей турган колу менен сенин нажасат жериңди кармап жиркенип эмес. Үф, сасык экен дебестен, жада калса эжең дагы жиркенет, жада калса тагың дагы жиркенет эле ошол жыттан. Бирок энең байкуш жылмайып баламдын заңы деп туруп тазалап жууган колдор. Энекем, энежаным, келиңиз ушул колдон өбөйүн. Мени бактыңыз, карадыңыз, менин нажасат жада калса заңыма чейин жуудуңуз, тазаладыңыз. Бул колдор өбүшкө гана ылайыктуу деп колу бутун өптүңбү? Ушундай балдар бар, ушундай ер азаматтар бар, жигиттер барбы? Аялыңды өппөгөн жериң кабады. Кээде аял эмес, өзүнүн денесин эшектин денесинен да арзан саткан, туура эмес, саяк жүргөн кыздарга барып кылбаган ишин кабады. Өзүнчө жетилмен деп атап коет өзүн. Анан энеңдин колу, буту жиркеничтүү болуп калды сага. Ойлонбойсуңбу, урматтуу мусулман бир тууган? Жаштык кезде эсте, урматтуу мусулман бир тууганым. Жаштык кезде кайрылык бар. Жайнан кадамдарды басып, мезгилдерди өтүп барасаң, карасаң, атаң менен калган учурда, апаң бир сапарга, бир жерге той топурга кеткен учурда жаңы кийимдерин кийип кетет эле. Сен атаң менен калган учуруңда апаңсыз кадимкидей үй жоктой сезилет эле сага. Апаңсыз бир учурда ыйлашты баштайт элең. Ыйлагандан кийин атаң не кылат? Сага кичине игрушка, оюнчуктарды карматат эле. Оюнчуктар кармагандан кийин оюнчукка да кичине алданып, бирок апаңдын ордун оюнчук толтура албайт. Кайра ыйлашты баштайт элең. Кайра ыйлап ыйлаганыңдан кийин сага бир канча акчаны берет, бар дүкөнгө балып кел, бир нерсе татуу бир нерсе жеп ке деп атаң көчөгө чыгарып берет эле. Сен татууну алып алып, апаңды келишин тыттын астында, жаңактын астында карап, апаң качан келет экен деп жолду карап отурат элең. Колуңда мороженое, кийимиң бир абалда, мурдуңдан дагы сууң агып калган. Апаң алыстан повороттон бурулуп көрүнсө, чурукка барып, апакем, апажаным деп, сизи сагындым деп, не алып келдиңиз мага дейт элең. Апаң байкуш өзүнүн таза жуулган таптаза көйнөгү менен сенин мурдуңдагы сууңду тазалайт эле. Кайсыл эркек бар, урматтуу мусулман? Кайсыл жигит бар, кайсыл эркек бар өзүнүн таза кымбат баалуу көйнөгү менен энесинин мурдудагы суусун арчыган? Кайсыл эркек бар? Мындайлар эсептелүү. Ал эми аялдар жамаатынан ким баласынын мурдун арчыган десе, мен арчыдым деп бардыгы колуна көтөрөт. Ошондой эне, урматтуу мусулман бир тууган. Мектепке дагы күзөтүп коюп, бир канча саат жолуңда артыңдан карап, саарылап туруп, чайын берип, нанын берип, балам кетпесин ачка деп, сени караган ким эле? Энең эмес беле, урматтуу мусулман бир тууган? Базар төгүн соода кылам. Кимге? Балам үчүн. Кабат-кабат үйлөр курдум. Кимге? Балам үчүн. Төгүн чачын тойлор кылдым. Кимге? Барам үчүн. Бирок эмне кылдым? Энем үчүн. Дүйнөдөгү эң жакшы адам атам үчүн. Кимге дасторкон жаздым? Балам үчүн. Кээде семирип, кээде аздым балам үчүн. Акылдан да аза жаздым балам үчүн. Кимдерге жалынбадым балам үчүн. Бирок эч нерсе илинбедим энем үчүн. Дүйнөдөгү эң жакшы адам атам үчүн. Айландым, тегерендим, тентек болдум балам үчүн. Ден соолук дегенден да айрылдым го балам үчүн. Балам падыша, мен кедей болдум балам үчүн. Данектен магызы ширин да ата эне үчүн. Бирок эмне кылдым энем үчүн. Дүйнөдөгү эң жакшы адам атам үчүн. Өзү кийбей кийдирген да энем эле. Жебей ичпей мага илинген да энем эле. Аман болсоң болду балам дээр эле. Айткылачы достор, мен дагы адаммынбы эми? Эмне кылдым бала болуп энем үчүн? Дүйнөдөгү эң жакшы адам атам үчүн. Ачууда көп бакырсам да чыдаган жаным эле. Көп сүйлөсөм жибиткен багым эле. Жарым түндө же таңда келсем ар дайым ойгогум эле.
эмне кылдым каражан энем үчүн, дүйнөдөгү эң жакшы адам атам үчүн. Дасторкон жаздым. Өлгөндө энем үчүн, мени балапандай караган бакыт каралдым үчүн, тирүүлүгүндө сарсаң кылып, өлгөнүдө ыхсан кылдым. Дасторкондогуну ким жеди? Аштарбы, жетим жесирлерби, гарип мискиндерби ким? Токтор. Тырыстан токтор. Ашымды жеп сөз да кылып кетишти. Бой энеси өлгөндө жазды дасторкон. Кара дасторконду. Казы, картаң, мейиз, алма, бии баары бар. Бул намкөр кылган беленесин ыйман. Тирүүлүк кезинде жок дегенде бир жолу. Тирүүлүгүндө кылбадың маанайын шат. Өлгөндөн кийин эмне кыласың кайгырып сыздап? Эй түсүң саргаргыл. Болбо мискин факыр. Тирүүлүк кезинде урматын жая койшуң керек эле. Эсбас. Урса урар эле Кудай муну, көрсөтмөкчү болгонунда күчүнү жер көтөрүп жүрөт го. Энеси дуа кылган үчүн. Урматтуу мусулман тууганым, эне болот экен. Жаштык кезден биз ата энебизге сүйөнүп, таянып чоңойдук. Бирок өзү таянарга муктаж болуп чоңойгуп жаш өткөн учурда балама жүк болбойын дейт экен. Балама жүк болбойын, сүйөнбөйүн дейт экен. Больницага пул жетпей калбасын дейт экен. Кой айтпай эле коем, бул кеселимди, оорумду дейт экен. Эне ата ушундай мээримдүү болот экен. Энең тирүү учурда урматтуу мусулман бир тууганым, түнү 3-тө дагы 4-тө дагы сени күтө турган зат бар, дарвазасын ачып алып, дарвазанын астында күтүп отурат. Бирок энеңден кийин күндүзү саат 8-де барсаң, дарвазаң күлүч кулуптанып турган болот. Ошол учурда энеңдин кадырын билесиң. Ошого чейин энеңди сыйлагын, урматтагын. Муса алейхиссалам жаратканга жалбарып, о жараткан Аллахым, менин бейиштеги шеригим ким болот? Менин досум, менин шеригим ким болот? Ошону билгим келет деди. Аллах Таала, я Муса, азыр алдыңдан өтүп кеткен киши сенин бейиштеги шеригиң болот деди. Муса алейхиссаламдын алдынан жөнөкөй бир жаш жигит өтүп кетти, баштыгын көтөрүп. Муса алейхиссалам таң калды. Мен Аллах Тааланын түзмө түзүлөшкөн, Аллах Таала мен түзмө түзүлөшкөн пайгамбары болсом, эч кандай уртомчусуз. Сүйлөшкөн пайгамбары болсом, бул жигит кантип менин даражама жетти, мен менен бейиште бирге болот, чогуу болот экен деп, анын артынан аңдып келет. Кесе баягы жигит бир айылдын сыртында четинде отурган, алачта отурган бир каарыган айылга келип тамагын берет. Каарыган эндеге тамагын берди. Жанында эркелеп олтурду, кызматын кылды. Аны баарын Муса пайгамбар байкап турду. Чыккан учурда жигиттен, бул каарыган эне ким? Менин апам болот. Эмне кылдың? Күн сайын ушинтип кызматын кылам, дуасын алам, массажын кылам, ар дайым ушунун жанында болом. Энең эмнеде дуа кылат деди. Энем бир канча жылдардан бери дуасын өзгөрткөн жок мага. Бир гана дуа кылат деди. Эмнеде дуа кылат деди десе, Аллахым, менин баламды Имрандын баласы Муса менен бейиште бирге кылгын деп дуа кылат деди. Муса алейхиссалам көзүнөн мөтөрөгөн жаш агып, абшир, сүйүнчү бер, сенин энеңдин дуасын Аллах Таала кабыл кылыптыр, менин бейиштеги жолдошум сен экенсиң деди. Муса пайгамбардын бейиште чогуу болушуна себепчи болгон амал энесин сыйлаганы, урматтаганы болду, урматтуу мусулман бир тууган. Бизнесте дагы бир катуу, өтө чоң бир эреже бар. Эч ким иштебестен туруп байышка ким татыттуу деген эреже бар бизнесте. Иштебей туруп байышка бир гана энесин сыйлаган, урматтаган бала татыттуу, урматтуу мусулман бир тууган. Иштебей байышты кааласаң, энеңди урматтагын, сыйлагын, анын кызматын кылгын, ыраазычылыгын алгын. Энең сенин үйүңө келген учурда сүйүнсүн, кубансын.